Саламатсыңарбы? Биз бул сабакта Power BI'дин продуктулары же болбосо бардык программалары жөнүндө сүйлөшөбүз, таанышабыз. Power BI бул негизинен көптөгөн программалардын же болбосо продуктулардын жалпы аталышы. Негизинен ичинен дагы ар бир өзүнчө кызмат аткарган программалар бар. Мисалы, Power BI'дин продуктулары эң негизги популярдуу ушул 4 түрү бар. Мындайча айтканда муну 4-өнү көбү колдонушат. Эң негизгиси 3 да. Андан сырткары дагы көптөгөн түрлөрү бар. Бирок аларды кийинчерээк тереңирээк үйрөнгөндө карап койсо болот. Power BI негизинен эң алгач эле Power BI десктоп өзү эле аталышы айтып тургандай, десктоп дегенде бул компьютерге же болбосо ноутбукка орнотулган программа. Андан кийин Power BI сервис деп кызмат көрсөтүү дегенди айтат. Демек, бул кандайдыр бир башкалар менен бөлүшүү үчүн. Анан Power BI Mobile, өзү эле айтып тургандай Mobile деп. Бул мобилдик тиркеме да, Power BI'дин мобилдик тиркемеси. Телефондорго атайын иштеп чыгылган. Кийинкиси болсо Power BI Report Server. Бул ошол презентацияларды же болбосо ошо Power BI'да жасалган анализдерди сактап туруу үчүн. Бирок мен бул жерден 4-сүсү менен деле көп иштеген жокмун, бирок эң биринчи 3 мындайча айтканда бардыгы тең эле колдонот. Негизинен Power BI десктоп жөнүндө кенен маалымат берсек, бул иштин бардыгы тең, бардык анализдер ушул жерде түзүлөт. Негизинен бул мындай биздин компьютерибизге орнотулган бекер тиркеме. Мындай бекер эле көпчүлүк мындай функциялар иштейт. Аябай чоң данныйлар, маалыматтар болуп калганда эле сатып алыш керек болуп калбаса, так бекер эле көп нерсесин колдонсо болот. Анан бул аркылуу биз маалымат булактарына же болбосо маалымат базаларына туташабыз. Маалыматтарды трансформациялайбыз же болбосо ашыктарын өчүрөбүз. Керектүү колонкаларын тазалап алабыз. Саптарды, мисалы үчүн, ушундай кылып маалыматты тазалап алып, анан аны визуализация кылабыз да, мындайча айтканда, адамдарга түшүнүктүү кылып, кандайдыр бир диаграммаларды чыгарабыз. Муну конструктор деп койсок болот да, мындайча айтканда, бул жерде анализдин бардыгы жүргүзүлөт. Ал эми Power BI сервис болсо, бул сайт негизинен жеке кабинет. Бул жерде сайт эмне үчүн же болбосо жеке кабинет эмне үчүн колдонулат? Бул башкаларга бөлүшүү үчүн. Же болбосо башкаларга атайын личный кабинет ачып беребиз да. Анан бул жакка аналитиканы жүктөйбүз, Power BI'де десктопту жасагандан кийин Power BI сервиске жүктөп коебуз. Ошону менен бирге эле башкалар менен бөлүшө алабыз деп айттык. Анан убакыт өткөн сайын анализди жаңылап турсак болот. Ушул кызматтарды аткарат. Анан Power BI сервиске качан биз жүктөгөн учурда автоматически эле ушул Power BI Mobile'га да чыгып калат. Эмне үчүн мындай муктаждык келип чыккан? Себеби адамдардын бардыгы эле азыркы учурда телефон колдонот. Анан телефон аркылуу күчтүү телефондор аябай көп. Мындайча айтканда, компьютерден да күчтүү телефондор бар. Негизи эле бардык телефондор мындай жакшы деңгээлде өнүккөн. Анан ошолорду баягы телефон аркылуу эле башкарып туруу үчүн ушундай Power BI'дин мобилдик тиркемеси дагы чыккан да. Ошол жерге колдонулат. Анан жалпылап түшүндүрө кетсек, мынакей эң алгач ушул жерде биз маалыматты алабыз. Мындайча айтканда, маалымат кандайдыр бир
жерде сакталуу болот да. Мисалы бир база данныхта болобу, же болбосо Excel файл форматта болобу, же кандайдыр бир SQL деп коебуз, программалоо тили, ошонун ичинде жайгашкан болобу, ушул сыяктуу, же болбосо кандайдыр бир сайтта болобу. Ошолордон маалыматты биринчи алып алабыз, маалымат. Анан аны биз Power BI десктопту жасайбыз. Мындай жалпылаштырып түшүнүп атабыз. Ошондо Power BI десктопту биз бул жерде баардык иштер ушул жерде жүргүзүлөт. Ашыктарын өчүрүп алабыз, тазалайбыз. Андан кийин визуализация кылып, маанилүү бир диаграммалардын баардыгын тең чыгарабыз. Андан соң Power BI сервиске жүктөйбүз. Сайтка же болбосо Power BI десктопто эле бар. Ошол жерден опубликовать деген кнопканы же болбосо жайгаштыруу деген кнопканы басып койсок эле ушул жака түшүп калат. Анан бул жерден башкаларга доступ ачып берсек болот. Бир аз фильтрация кылсак болот. Бул жакта да функциялар бар, буюрсай. Ошого керектүү сабакка барганда карайбыз. Анан Power BI Report Server. Бул мындайча айтканда аябай чоң маалыматтар болуп калганда атайын сервер, Power BI'дин өзүнүн серверин сатып алганга туура келет. Ошолорго колдонулат. Негизинен өзүм дагы көбүнчөсү Power BI репортко чейин эле бул чоң компаниялар колдонушат да. Мындай орто майда анализдерди мындай эле жасаса болот. Демек жалпы бир түшүнүп алдык. Анан Power BI десктоп мынакей ушундай болот. Бул боюнча дагы кенен карап өтөбүз. Ал эми биз анализге кененирээк токтосок, Power BI аркылуу кандай нерселерди жасаса болот дегенге. Мисалы, бул жерде магазинде сатылган кийимдердин түрлөрү берилген экен. Биз Power BI аркылуу мисалы фильтрация кылсак болот, фильтр кылсак болот. Мисалы үчүн бул биринчи бетинде ушул айдагы сатылгандар боюнча маалыматтар берилген да. Мисалы 791.739 сатылган экен да. Максат дейт 850.000 сатыш керек дейт. Мисалы ушинтип жазып койсо болот. Прибыль мисалы ушунча бизде пайда көргөн экен 73.644, 85.698ге жетиш керек дейт мисалы. Количество чеков дейт, канча чек бар? 237. Мисалы бир чектегин орточо баасы канча? Мисалы бирөө 5.000ге кийим алат, бирөө 2.000ге кийим алат. Ошентип отуруп орточо чектин баасы 3.341. Бир чекте мисалы бир адам эле ар бир адам орточо 2,7 буюм алат экен да магазинден. Ушулардын баарын тең көрсөтүп чыгарсак болот. Мисалы продажа, анан себестоимость, анан маржа кандай болду, опер расходу кандай кетти, прибыль кандай болуп атат мисалы. Ошондой эле мына фильтрация деп айтып өттүм. Фильтрация мисалы Днепрдин өзүн эле көрөбүз десек, продажа мынча болуптур, прибыль мисалы ар бир филиалын өзүнчө кылып койгон да. Киевтиги шаарын көрөбүз десек, мисалы Киевтики автоматически чыгып калат да. А болбосо ар бирөөнү мисалы өзүнчө кылып анализ кылып чыгарып мисалы жасашы мүмкүн да, бирок ай сайын кайра ошону ар бир адам жасап ушундай көп убакыт кетет да компанияга. Мындайча айтканда кошумча күчтөрдү, көп жумушчуларды алганга туура келет. Ошон үчүн Power BI эң ыңгайлуу. Ошондой эле бир эле мындай бет эмес, башка дагы маанилүү көрсөткүчтөрүн чыгарсак болот. Мисалы кийинки бетте бул жерде анализ продаж дейт, сатылгандардын анализи. Мисалы план 29.896 болсо, чындыгында 27.206 сатылыптыр да.
уже эле айдын мындай 91% аткарылган экен депчи. Мисалы 15 жылы кандай продажа болгон, 16 жылы, 17 жылы кандай болгон, ошолордун же болбосо толугу менен жалпы көрүп эле ушундай мындайча айтканда диаграммаларды чыгарсак болот экен. Ошондой эле ушундай өзүңүздөр көрүп тургандай маанилүү көрсөткүчтөрдү көрсөтүү үчүн ар кандай визуализацияларды колдонсок болот. Мисалы, ушул визуализацияда канча бөлүгүн ээлейт. Мисалы, Киевдеги 4-магазин, 7-магазин канчалык орду бар, мисалы. 2-магазиндики бул жерден биле алабыз, мисалы. Ушу 9-магазиндин кичине бөлүгү аз экен, 8,3% депчи, мисалы. Андан да кичирээк экен көрсөм, 5-магазин Киевдеги бул 7,62 эле үлүшүн ээлейт экен депчи. Ушулардын баардыгын тең чыгарып алсак болот. Мисалы, андан кийинки бетин карасак, бул кандай чыгымдар кетти, мисалы, маркетинг кылганга, мисалы, бул жер 982.555 чыгым кетиптир. Андан кийин, мисалы, коммуналкага канча кетти? 3,81%. Проценттери менен баардыгын тең көрсөтсөк болот да. Мисалы, зарплаталарга кандай кетиптир? Айлык акыга 4.878.000 кетиптир да. Мисалы, 47%. Баардык мындай чыгымдардын 47% зарплаталарга кетиптир. Ушул нерселердин баардыгын тең карасак болот. Мисалы, маанилүү көрсөткүчтөрдү чыгарып алсак болот. Мисалы, аренда деп, аренданын өзүн эле фильтрациядан чыгарып көрүп алсак болот. Мисалы, зарплата кандай экен деп, зарплатанын өзүн чыгарып көрүп алсак болот. Зарплата, мисалы, 11-магазинге, 2-магазинге кандай болду деп, ушулардын баардыгын тең чыгарып алсак болот экен. Кийинки бетте, мисалы, биз кирешелердин анализи экен. Кандай киреше кирди, ошол жөнүндө мындайча айтканда, ушундай маанилүү бөлүктөрдүн баардыгын биз Power BI'да чыгарып алсак болот. Анан кааласак 30, 40, 50 бетке чейин ушинтип анализдердин баардыгын тең чыгарып алсак болот экен да. Бул компанияга дайыма өзүнүн компаниясындагы эмне болуп жаткандыгы жөнүндө маалыматтар аркылуу толук түрдө эч бир жерин калтырбастан контролдоого жардам берет. Бул контролдоо аркылуу ката кетирбейт жана компания дагы мындан дагы чоң киреше тапканга умтулат. Буюрса, кийинки сабакта Power BI десктопто ишибизди баштайбыз.